Тимур Коншубаев учурда футболго болгон кызыгуусу абдан күч. Ал бош убактысын көбүн эсе футболго арнайт. Машыгуудан келген соң чаңкоосу күч алат. Көптөн бери үйүнө атайын сууну тазалоочу фильтр алууну пландап жүргөнү менен чалоосу тийбей жүргөн. Сууну тазалоочу фильтрдин кандай түрү бар жана аны тандоодо кандай эрежелерге көңүл буруу зарыл экенин дүкөндүн адиси Айпери Бешенбаева төмөнгүдө түшүндүрөт. Суу тазалаган фильтрлардын 3 түрү бар. Булардын бүт баары ошо орусча айтканда угольная фильтрация деп коет, ошол аркылуу тазалайт. Анан тазалаганда мисалы үчүн бул жагында жесткость деп жазылып турат. Мисалы үчүн ал деген сууну жумшартыш үчүн ушуну алсаңыз болот. А эгерде жөн гана хлорканы тазалайм десеңиз, анда деген бул стандартный. Анан мисалы үчүн мындай кувшиндарда сиз өзүңүз койгон убакытты тандап туруп коюп коесуз. Анан бир фильтр ошондо 2 кишиге санаганда 300 литрге жетет. 300 литр бул мисалы үчүн 2 айга 2 ай 3 айга ушундай жетет. Суу жер астында, жер үстүндө жана кран суусу деп бөлүнөт. Биз кран аркылуу келген сууну күнүмдүк тиричиликте көп колдонобуз. Кран аркылуу келген сууга түрдүү хлор сыяктуу тазалоочу каражаттар кошулат. Жана ал билинбей олтуруп адамдын ден соолугуна терс таасирин тийгизиши мүмкүн. Адистердин айтымында фильтрленген сууну ичүү менен көп ооруну алдын алууга болот. Фильтр болгосун, ошол фильтрлердин кайсы бири өзүңүздүн чөнтөгүңүзгө туура келеби, үйүңүздүн шартына туура келеби, кандайдыр бир фильтрлерди колдонгула кеңеш берет элем да. Урматтуу телекөрүүчүлөр, анда эмесе биз атайын сууну тазалоочу фильтр менен тест жүргүзүп көрсөк. Мына урматтуу телекөрүүчүлөр, биздин суубуз фильтрленип бүттү. Эми куйсак. Бул 2 стаканда тең крандан алынган, өзүңүздөр байкасаңыздар. Бул абдан тунук экенин байкасаңар болот. Эми сиз дамдап көрсөңүз болот өзүңүз. Бул фильтрден өткөн суу, бул крандан алынган. Дамы сонун экен. Муну байкасак. Чынында урматтуу телекөрүүчүлөр, айырма бар. Сиз дагы өзүңүздүн үйүңүзгө мындай фильтрди алып, өзүңүздүн ден соолугуңузга кам көрсөңүз болот. Бул өтө деле кымбат турбайт. Ден соолугуңуздарга кам көрүңүздөр. Өзүм спортко катышкандыктан ошо сууну таза суу ичкендиктен аракет кылайын дегем. Ошо келип караштырсам, ошо тазаланган сууну ичкен, крандан ичкенден көрү тазаланган суу ичкен жакшыраак деп ойлойм. Айзада Нурадилова, Алтынбек Сакиев, Нью ТВ таң маанай берүүсү.